Tangkı efir. Tangkı efir girip götürtüralı hazır. Bölüşsün. Aha. Tangkı efir. Hiç kim girmeydi o tangkı efir. Şu tangkı efirdi giyinçilik kılalı. Ama iki kişi girdi. Almas Alimbekov. Assalamu alaikum. Kandaysa bölüşüp koysanızlar. Efirge çıkanlarga bölüşüp koysanızlar. Venera salamatsızbı. Almas Alimbekov. 5 kişi efirde. Salamatsızlarбы. Bakıt Likmatov. Salamatsızlarбы. Tangkı efir. Tangkı efir. Daha bölüşüp koysanızlar efirden. Görük auditoriyаны alып алалы. 8 kişi efirde. Назирова Металиева саламатсызбы? Кутмантан, Венера Касымова, рахмат. Күнүңүз ооматтуу болсун. Чоң рахмат. Бакыт Ликматов, алейкум ассалам. Да бир жолу Рысбек Мырзаулу, ассаламу алейкум. 14 киши эфирде. Азыр таңкы эфирди бир жарыялап коелу. Садыр Нуркожоевичке дагы бир рет Садыр Нуркожоевичке кайрылуубузду жасап коелу. Садыр Нуркожоевич мени карап турат, мен аны билем. Андан тышкары Курманкул Туктурлевич карап турат. Улан Ниязбеков иним карап турат. Кудайым буйрса баары жакшы болот. Мустакин Турумов, ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Мына 16 киши эфирде да бир бөлүшүп койсоңуздар, эфирди көбүрөөк болсун кишилер. Да бөлүшүп койсоңуздар, суранычы силерден барыңардан. Адилет Макеев, саламатсызбы? Мына азыр эфирде ВОСТ участогы боюнча айтып берсем. Ошо ВОСТ участок боюнча бул отдельный бирема болот. ВОСТ боюнча азыр деген бул тема ал эмес. Кемпирабадтын олтурган политзаключенныйлер боюнча ошон үчүн ар бир нерсени эме менен бөлүштүрбөйлү. Ал жер боюнча азыр МВД менен кече абдан жакшы маек түздүк. Замминистр Ашыр Хажаев менен баарыбыз жакшы маек түзмөктөр, мындай эмелерди, сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Кече атайын ошо чакырып мен прямой эфирлерим көрүшүптүр. Ошонго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошон үчүн кече мындай бир мыйзамдуу иштейли деген бир мыйзам негизинде иштейли деп туруп замминистр Ашыр Хажаев абдан жакшы эмелерди, указанияларды берди. Эми ал указанияларды бүт мыйзам чегинде деген указаниялар берилип атат. Жакшы бул. Венера саламатсызбы? Бактыгүл Бадиева саламатсыздарбы? Адилет Макеев, саламу алейкум. Замир Ахмат, саламу алейкум. Мына 22 киши эфирде, таңкы эфирде баштасак жакшы болот эле, көбүрөөк болсо. Алик Тилекматов штраф салат дейт. Мен арткы сиденияда олтурам. Астында водительдерим алдыңкы сиденияда пассажирскийде олтурам. Ошон үчүн ремень тагыштын кажети жок. Бийликке неге ишке барбайсыз дейт. Мени бийлик ишке эч ким чакырган эмес. Чакырбайт. Менде бетке айта тургандарды бийликтегилер коркот болуш керек. Коркот. Тем более Садыр Нуркожоевичтин жанында жүргөн жан жокөрлөрү өлүп баратса да мени алып барбайт да. Потому что тияк барсам мен деген жөн барбайм да. Ошондо Медебек Расулович, саламу алейкум. Мына 30 киши эфирде, ошол эфирде азыр кыска эле эфир болот. Бүгүн теманын урматтуу Facebook колдончулар, азыркы тема бул деген баягы Кемпирабад боюнча 26 киши азыр камакта отурат. Ошолор боюнча айтып кете турган сөздөр бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күнү сиз деген абдан чоң тематиканы көтөрдүңүз. Баягыда президенттерди Дубайда чолтурдуңар. Ошол жакшы кадамга бардыңар.
Мен, например, ойлойм, ушу кадамы жакшы, бирок мыйзам боюнча же монун дипломатиялык негизинде туурабы же туура эмеспи, мунга бааны надзорный орган бериш керек. Анткени деген сиз деген мамлекет башчысысыз, мамлекет башчы болуп туруп бөлөк жерде бөлөк өлкөгө барсаңыз, сиз деген мамлекет деп эсептелесиз. Ошол мамлекет деп эсептелгенде биздин мамлекетибизде Курманбек Салиевич Бакиев боюнча жанагынын окружениясы боюнча өтө көп приговорлор чыккан, өкүмдөр чыккан. Өтө особо тяжкий өкүмдөр чыккан. Ошонун негизинде тияктан деген силердин окружениядагылар эми сиздиге эч ким сөз айта албайт, анткени сизде статус бар, статус президента. Ал деген статус президент болсо сизди деятельностуңузга эч ким баа бере албайт. Бирок могу жаныңызда жүргөн ошо сиз менен чогуу баргандар, булардан кийин балкимдер бир кылмыш ишине кылмыштуу деп туруп тапсырылат. Анткени бул сокрытие преступления болот. Анткени өкүм чыккан нерселерди бул ошол жерден жок дегенде Интерполго айтышыңар керек. Бирок мен ал жөнүндө айтып аткан жерим жок. Түпкү негизги максатын айтып атам. Негизги максаты ошо президенттер жыйнаганда ошо мындай бөлүнбөйлү кыргыздар кечиримдүү бололу деген сөздөр менен бартат. Эми Садыр Нуркожоевич кечиримдүү бололу. Мына сиз өзүңүз кечиримдүүлүккө чакырып атасыз. Өзүңүз кечиримдүүлүккө чакырып атасыз. Мына Камчы Кыдыршаевич да айтып атат, мындай кечиримдүү бололу. 26 киши, мен эми как юрист катары айтып коеюн, 26 киши камалгандардын ишинде кылмыш курамы жок. Мына ишенип койсоңуздар, мен как практикующий адвокат, как юрист катары айтып коеюн, ошол кылмыш ишинде бир да кылмыш курамы жок. Аны жөндөн эле мындайча айтканда бул деген саясий заказдай эле көрүнүп атат. Ошон үчүн элдин арасында бул саясий заказ деп туруп, баары саясий буйртма деп туруп баары айтып атышат. Эми раз силер уже Дубайдан ушундай биргиликте бололу, момундай бири-бирибизди куугунтукка барбайлы, давайте кечиришели деп аткан ушундай девиз менен чыгып атсаңыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, эртең 10 мартта Бишкек шаардык сотто апелляциялык даттануу менен, биздин апелляциялык даттанулар менен ошол Кемпир-Абадтын участниктери боюнча баш коргоо чарасы колдонот. Мен сизге деген кайрылган себебим, баш коргоо чарасын жок дегенде баш коргоо чарасын алмаштырып бергиле. Баш коргоо чарасын алмаштырып берсеңиз, ошондо сизден мындай жанагы Дубайда айткан сөздөрүңүзгө дал келет. Ошол кадамыңыз элдин арасында абдан жакшы ойлорду, жакшы пикирлерди жаратат. Сиздин бүгүнкү күнү ошо 26 Кемпир-Абад боюнча камалган, камакта отурган СИЗО бирдегилердин баарын бошотуңузга ушу мыйзам немесинде каратсаңыз жакшы болот эле да, абдан жакшы болот эле. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылып, өзүңүз киришип, өзүңүз карап, сот системасына мен киришпейм, сот системасына мен айтпайм деген демелерди сиз ошол жагын жакшы карап койсоңуз жакшы болмок. Анткени кандай болбосо Замир Курамаев сиздин сөзүңүздү угат, баш коргоо чарасын жок дегенде баш коргоо чарасын колдонуп чыгарып бериңиздер. Анткени баш коргоо чарасы бул иштин бүчү деп айтылбайт. Мейли ишти карай берсин, бирок баш коргоо чарасын эртең Бишкек шаардык сотко бир команда берип койсоңуз, Замир Курамаевичке жакшы кара деп туруп, мыйзам негизинде кара деп койсоңуз, абдан туура нерсе болмок. Ошон үчүн кечиримдүү бололу деп туруп өзүңүз айтып атасыз, реально эми кечиримдүү бололу. Ошол иште баарын баш коргоо чарасын суранам, да, баш коргоо чарасын алмаштырып бергиле, үй камагына болсун. А иш болсо, иштин жагдайларын болсо, мейли териштирип жүрөлү, териштирели, баарын эметели, ал ишти токтотот деп туруп актагыла деп аткан жери жок. Бирок сизге Садыр Нуркожоевич, мен как профессиональный адвокат, как профессиональный юрист,
Сиз мени жакшы билесиз, что мен профессиональный юрист экенмин, что профессиональный юрист баарына билесиз анын баарын. Ошондуктан сураныч сизден, өзүңүз мага ишенип коюңуздар, Кылмыш ишинде, Кемпирабад боюнча кылмыш иштеринде бир да кылмыш курамы жок. Ошону турадан, ошол тура нерсени айтып атам да мен. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчек Кыдыршевич, ушунга өзүңөрдүн Дубайда кийин берген өзүңөрдүн интервьюларыңарда айтып атасыңар. Биримдиктүү бололу, кечиримдүү бололу. Эми ушул биримдиктүү, кечиримдүүлүктү силер өзүңөр көрсөтүп бериңиздер. Сураныч. Көрсөтүп бериңиздер, эртең ошол 10-нда баш короо чарасы Бишкек шаардык сотунда каралат экен. Ол бүттү Кемпирабад боюнча. Ошолорго жакшы бир момундай. Анткени эми мага айтпай эле койгула, ошака команда берилиш керек. Соттор эч качан уже өз билемдик кыла албай калган. Алар только урсат берсе жасайт, урсат бербесе жасабайт. Ошон үчүн сураныч силерден. Дагы бир рет айтып кетейин, кечиримдүү бололу. Кемпирабад боюнча камалгандардын камагына, үй камагына чыгарып бериңиздер. Териштирүү, сот териштирүү эми тергөө териштирүүлөр боло берсин. Ишти кыскартыштын азыр маны деген биз өз мыйзамдын негизинде биз доказать этип беребиз. Ошон үчүн ушул сураныч менен буюрса рахмат. Бардыгыңарга жакшылык каалайм.